Кыргызстанда кайтып келген мигранттарга жумуш барбы? Учурда Кыргызстанда 60 миң жумуш орду бар. Муну Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев Бишкекте өтүп жаткан Мекендештер 2023 форумунда айтты. Анын айтымында чет өлкөдөн кайтып келип жумуш издеп жаткандар ишке орноша алат. Кулбаев эмдиги жылы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталса 10 миңден 30 миңге чейин жумуш орду болоорун, Камбар-Ата ГЭСинин курулушуна да жумушчулар керек экенин билдирди. Ошол эле маалда министр кыргызстандыктар Европа өлкөлөрүнө жана Түштүк Корея, Японияга ишке жөнөтүлүп жатканын кошумчалады. Кыргызстандыктар жумуш издеп ар кайсы мамлекеттерде эмгек миграцияда жүргөндүгү маалым. Миллионго жакыны Орусияда. Эмгек жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча бул жылы 9 айдын ичинде Орусиядан 1900 кыргызстандык депортацияланган. Көпчүлүгү миграциялык мыйзамдарды бузганы үчүн өлкөдөн чыгарылган. Улуттук статистика комитети өткөн жылы 2021 жылга салыштырмалуу жумушсуздуктун саны азайганын билдирген.